Москва жана Москва облусунда иштеген мекендештер үчүн жаңы жыл жакшы жаңылык менен башталды. Узакка созулган сөйлөшүүлөрдөн кийин Сахаровадо медициналык текшерүү учурундагы кошумча анализдер жана дарылануу үчүн төлөмдөр алынып салынды. Биздин элчилик Тышкы иштер министрлиги иш жүргүзүп, мына Кудай буйруса жаңы жылдан баштап 2023 жылдын 1 январынан баштап бул кошумча медициналык кароодон өтүүгө алынган акчалар жана леченияга алынган акчалар жоюлду. Ал эми өткөн жылдын аягына чейин медициналык кароодон өткөн жарандар кошумча текшерүүгө, дарыланууга жөнөтүлсө, бардыгын эски схема боюнча төлөшөт. Мен Сахаровага жаңы жылдан алдын баргам. Анан тапшырып коюп, одан кийин кыйладан кийин бардым мен. Барсам ушундай деп чыкты. Анан бияка келдим, бияка жөнөттү Сахарова. Анан бул жака 18600 төлөдүм. Жаңы жылга чейин 1 январга чейин өткөн Сахаровдо өткөн жарандарыбыздан эгер жарандай кошумча текшерүүгө жөнөтүлсө, алар мудагыдай эле төлөшүп атат. Бул жаңы нормалар только жаңы жылдан баштап кирди да. Эске сала кетсек, Орусия 2021 жылдын 29 декабрынан тарта өлкөгө ишке орношуу же окуу максатында кирген чет элдик жарандарды манжа изин тапшырууга жана медициналык текшерүүдөн өтүүгө милдеттендирди. Ошол күндөн тарта Сахаровадо бутту коёго жер жок. Алгачкы анализдер күмөн жаратса, дарыгерлер Ленин проспектиси 17 дарыгиндеги номер 1 венерологиялык диспансерге кайра текшерүүгө жөнөтүп жатышкан. 5700 рубльга кошумча анализ тапшырып, андан кийин жыныстык жол менен тараган оорулар тастыкталган учурда, аларды 18600 рубльга дарылоо мигранттардын арасында күнөм жана нааразычылык жаратты. Ошол эле учурда жеке жана башка клиникаларда жүргүзүлгөн анализдердин жыйынтыгы эске алынган эмес. Эми бул процедуралардын баары бекер болуп калды. Анын үстүндө кошумча анализдер Сахарованын өзүндө алынып, диагноз такталгандан кийин гана диспансерге дарыланууга жөнөтүлөт. Белгилей кетсек, акыркы айларда Кыргызстанда Сахарованын филиалын ачуу маселеси талкууланууда. Кече жакында эле мен дагы өзүм ошол борбордун Сахаровадо борбордун директору Балдин Александр Сергеевич менен да сүйлөштүм. Бул жакынкы аранын ичинде ошол 1-кварталда ошол Сахарованын жетекчилиги ошол иш топ атайын Кыргызстанга барып, ошол ачуу маселеси боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Бүгүнкү күндө жарандар Сахаровадо 5150 рубльга медициналык кароодон өтүшөт. Документтерди текшерүүгө кошумча 1000 рубль алынат, бардыгы болуп 6150 рубль. Кошумча текшерүүлөрдүн жана дарылоонун бекер болушу бөтөн жерде жүргөн мекендештердин жашоосун бир топ жеңилдетти. Мирбек Молдокунов, Данияр Абдыкалыков, Алату 24, Москва шаары.